Саламатсыңарбы балдар? Билимиңер терең болсун, көңүлүңөр таза болсун. Азыр биз математика сабагын өтөбүз. Бүгүнкү темабыз кыймылга карата берилген маселелер. Бүгүн биз кыймылга карата берилген маселелерди чыгарганды үйрөнөбүз. Кыймылга берилген маселелерде 3 чоңдук катышат: ылдамдык, басып өткөн жол, убакыт. Алар латын тамгалары менен белгиленет. В ылдамдык, Т убакыт, С аралык. Буларды жаттап эсиңерге сактап алгыла. Ылдамдык убакыттын бир бирдигинде 1 саатта, 1 мүнөттө, 1 секундта өтүлгөн аралык. В барабар С бөлүнгөн Т деп белгиленет. Ылдамдыктын чен бирдиктери километр/саат, метр/минут, метр/секунд деп белгиленет. Мисалы, ылдамдыкты саатына 60 км жүрдү, мүнөтүнө 20 метр, секундасына 10 метр деп окуйбуз. Ылдамдыкты табыш үчүн аралыкты убакытка бөлөбүз. Ал эми аралыкты табыш үчүн ылдамдыкты убакытка көбөйтөбүз. Ал эми убакытты табыш үчүн аралыкты ылдамдыкка бөлөбүз. Ушул формулаларды жаттап алгыла балдар. Бишкектен Караколго чейин 420 км. Автобус 1 саатта 60 км жол жүрөт. Бишкектен Караколго канча саатта жетет? Формулага салабыз. Аралык барабар 420, ал эми ылдамдык 60 км/саат. Убакыт канча саатта жетет? Т барабар канча? Т барабар С бөлүнгөн В барабар 420 бөлүнгөн 60 барабар 7. Жообу автобус Бишкектен Караколго чейин 7 саатта жетет. 273-тү жогорудагы мисалга салыштырып иштейсиңер. Велосипедчен бала саатына 12 км ылдамдык менен 2 саат жол жүрдү. Бала баардыгы канча километр жол жүрдү? ВС Бишкектен Балычка маршруту боюнча туристтик поезд жөнөдү. Эки шаардын аралыгы 180 км. Поезд жолдо 4 саат болсо, анын орточо ылдамдыгы канча? Ушул формулага салып иштейсиңер. 274. Туюнтмалардын маанисин табасыңар. 275. Теңдемелерди чыгарып, тууралыгын текшересиңер. 276. Чен бирдиктерди майдалап, ийрилетип аткарасыңар. Үйгө тапшырма 277, 278. Бардык тапшырмаларды аткарып, тартып салып жибергиле балдар.